Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүн биз сиздер менен жаңы тарых сабагын өтөбүз. Атайын 8-класстар үчүн даярдалган. Бүгүнкү өтүлө турчу темабыз Япония. Япония калкынын саны боюнча дүйнөдө 10-орунда турат. 126 миллион адамды түзөт. Япония өзү Түштүк Чыгыш Азиядагы арал өлкөлөрдүн бири. Борбор шаары Токио. Япония бир улуттуу эл. Япониядагы бул расмий дини Шинто жана Будда болуп эсептелинет. Мамлекеттик башкаруу системасы конституциялык монархия. Мамлекеттик башкаруусу бул император болуп саналат. Бүгүн биз Япониянын тарыхы жөнүндө сөз кылабыз. Япониянын тарыхындагы 17-кылымдын аягы 20-кылымдын биринчи жарымына чейинки мезгилди камтыйт. Темадагы хронология 1603-жылдан 1904-жылга чейинки хронологияны карайбыз. 1603-жылы Токугава сегунатынын түзүлүшү болуп, 1854-жылы АКШ менен Япониянын келишими жүргөн. 1868-жылы Мейдзи революциясы болгон. 1889-жылы буржуазиялык конституция кабыл алынып, 1890-жылы парламенттин чакырылышы болгон. 1904-1905 жылдары Орус-Япон согушу болгон. 16-кылымдын экинчи жарымына чейин Японияда саясий бытырандылык абал болгон. 1580-жылы Ода Нобунага өлкөдөгү бытырандылыкты жоюу максатында реформа жүргүзгөн. 1534-жылдан 1582-жылга чейин Японияны Ода Нобунага башкарып келген. Япониянын толук биригүүсү Тоётоми Хидзесинин башкаруусунун тушунда аяктаган. Бул Тоётоми Хидзеси 1536-жылдан 1598-жылга чейин башкарган. Японияда жер мамлекетке тийиштүү болуп, жерге бекитилген дыйкандар мамлекетке жана ири феодалдарга салыктын эки түрүн төлөп турушкан. Бул жакта өзүңөр көрүп тургандай, биринчи түрү бул аброк, экинчиси баршина. Ал эми калктын социалдык катмары боюнча 3кө бөлүнгөн. Алгачкысы бул ири феодалдар, булар даймерлер деп аталган. Ал эми орто жана майда аскердик феодалдар, булар самурайлар. Ошондой эле кээ бир жерге баш оту менен бекитилген дыйкандарга бөлүнүшкөн. 1603-жылы Токугава Иэцуга өзүн сегун деп жарыялаган. 1868-жылга чейин Японияны Токугава сегундардын династиясы башкарып келген. Бул жакта өзүңөр көрүп тургандай, көк жазуу менен жазылып белгиленгендер булар Токугава династиясын башкарып келген сегундардын ысымдары. Ал эми кара жазуу менен жазылган бул хронологиялар алардын башкарган жылдарын белгилейт. Бул формалдуу түрдө мамлекеттин башчысы император эсептелгени менен өлкөнү сегундар башкарып келишкен. Токугаванын саясатын боюнча бир аз көз чаптырсак, реформа жүргүзүүнүн негизинде Токугава самурай, дыйкан, кол өнөрчү жана соодагерлерди ар бирин өзүнчө аныктаган. Ал эми бул бийликти колдон чыгарбоо максатында катаал зуулумдук саясатын жүргүзүп келген. Өлкө бириккенден кийин тез эле ири атаандаштарын жок кылып, Токугава жабык эшик саясатын жүргүзүп, европалык таасирлердин киришине каршы болгон. Бир аз шек туудурган княздар үй бүлөлөрү менен жок кылынып өлтүрүлгөн.
Ал эми экономикасы ичара согуштун, ижара акысынын убактылуу төмөндөшү айыл чарбасынын өнүгүшүнө түрткү берген. 17-кылымда айдоо жерлер 100%, ал эми түшүм 50%га жогорулаган. Кол өнөрчүлөр өнүгүп, соода жанданган. 18-кылымда бул жакта самурайлар аскердик эмес иштерге өтүүсү күчөгөн. Мисалы, мурун самурайлар аскер иштерин гана кылып, булар согушка барышып, армиясын бекемдеп турса, кийинчерээк дыйкандардын санынын көбөйүшү, жерлердин иштетилиши менен самурайлар дарыгерлерге, окутуучуларга же жөн эле ишсиз адамдарга айланышкан. Князьдар болсо жерден түшкөн салык азайгандыктан жеке мануфактураларды жана соода үйлөрүн ачышкан. Экономикалык кризис 19-кылымдын 30-жылдарында күч алган. Ушул мезгилде жакырданган дыйкандар көтөрүлүшкө чыга башташкан. Япониянын ачылышы жөнүндө сөз кылсак, 19-кылымдын ортосунда АКШ жана башка бир катар өлкөлөр Японияга соода байланышын түзүүнү көздөшкөн. Ал эми дүйнөлүк сооданын өнүгүшү Япониянын ачылышына алып келген. 1853-жылы Япониянын борбору Эдаго америкалык 4 аскер кемеси келген. АКШнын президенти Филлмордун катын АКШнын элчиси Перу Сегун өкмөтүнө тапшырган. Ал катта соода байланышын түзүү талабы коюлган. 1854-жылы 31-мартта АКШ менен Япониянын ортосунда тынчтык жана достук жөнүндө, 1854-жылдын 29-июлунда соода байланыштары жөнүндө келишимдерге кол коюшкан. Мындай келишимдер жалгыз эле АКШ менен эмес, Европалык бир катар мамлекеттер менен жүргөн. Алар Англия, Россия, Голландия, Франция. 1859-жылдан 67-жылга чейин тыштан келген товардын саны 17 эсеге өскөн. 1867-жылы император Комей, өзүңөр сүрөттө көрүп тургандай, дүйнөдөн кайтат. Анын мураскору жаш Муцухито келет. Муцухито 1852-жылдан 1912-жылга чейин Японияны башкарып келген. Муцухито бул 1867-жылы такка отургандан кийин түштүк феодалдары жаңы императордун айланасына баш кошуп, сегундарга каршы күрөш ачышкан. 1868-жылы 13-январда 15 жаштагы император Муцухито принц Арисукава башында турган өкмөттү түзөт. Натыйжада Японияда 1868-1869 кучагына алган жарандык согуш жүрүп, Токугава династиясы жетектеген сегунаттын кулашы менен аяктаган. Ал эми Мэйдзи революциясы, бул Мэйдзин япончо Мэйдзини жаңыртуу, калыбына келтирүү деген маанини билдирет. 19-кылымдын экинчи жарымында Япониядагы феодалдык системаны жоюп, борбордошкон буржуазиялык помещниктик мамлекетти орноткон саясий окуялар жана социалдык, экономикалык кайра түзүүлөр тар мааниде 1867-68 жылдардын аягына чыкпай калган буржуазиялык революция болгон. Жогорудагы айтылгандай, 1868-69 жылдары жарандык согуш жүрүп, Токугава династиясын жетектеген сегунаттын кулашы менен аяктаган. Ал эми 1871-73 жылдагы агрардык реформа жүргөн. Бул жакта дыйкандарга жакырданган арзан жумушчу күчүн түзгөн
дыйкандар төлөгөн салык азайтылган, бирок ошол эле убакта алардын жеке бөлүнүүсү күчөгөн. Сот реформасы жүргөн. Финансы саясаттын өзгөрүүсү менен бир түктүү акча системасы кабыл алынган. Өкмөттөн башка акча чыгаруу ишине тыюу салынган. 1872 жылы жалпы аскер милдеттүүлүгү жөнүндө мыйзам чыккан. Натыйжада Японияда туруктуу армия негизделген. Андан тышкары Европалык билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Жогорудагылардын баардыгы келечекте Япониянын өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө түскөн. Японияда мурдатан 1872 жылы мектепте реформалар жүрүп, анын негизинде жалпыга милдеттүү орто билимге ээ болуу системасы киргизилсе, алгач эркек балдар үчүн мектептер болсо, кийинчерээк 90-жылдары кыздар үчүн дагы окуу жайлар ачылган. Аскердик академия ачылып, окутуу англис тилинде жүргүзүлгөн. Япониянын тышкы саясаты 1894-1895 жылдары Кытай менен болгон согушта жеңип чыккандан кийин Япония чыгышта Россиянын ири атаандашына айланган. 1904-1905 жылдары Орус-Япон согушу капиталисттик тез өсүп өнүгүүнүн артыкчылыгын күчөткөн. Япондуктар кыска убакыттын ичинде алдыңкы аскер өндүрүшүн жана эң сонун куралданган армияны түзө алган. 1905 жылы 27-28 майда Цусима кысыгында Япония орус эскадрасын талкалаган. 1905 жылы сентябрда Портсмутта орус-япон тынчтык келишимине кол коюлган. Кореядагы абалды бекемдеп, Россиядан түштүк Сахалин жана Кытай порту Порт-Артурду ижаралоо укугуна ээ болгон. Бул жетишкендиктер Японияны чыгыштагы эң күчтүү өнөр жайлоо жана аскердик державага айландырды. Жогоруда да айтылгандай, бул сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, Япониядагы 1905 жылдагы 27-28 майдагы орус эскадрасын талкалангандан кийинки Портсмутта орус-япон тынчтык келишимине кол коюлганын билдирип турат. Ал эми 1889 жылы Мусихитонун атынан буржуазиялык конституция кабыл алынган. 1890 жылы парламент чакырылган. Парламенттин жогорку палатасы ак сөөктөрдөн жана император тарабынан дайындалган адамдардан турган. Ал эми төмөнкү палата болсо шайланган депутаттардан топтолгон. Парламент тарабынан кабыл алынган мыйзамдар император бекиткенден кийин гана күчүнө кирген. Ошентип Япония батыштык жана улуттук тажрыйбаларды айкалыштыруу менен ыракы чыгыштагы эң күч кубаттуу державага айланган. 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башындагы Япон маданияты, 19-кылымдын аягындагы 80-90 жылдарында Япон адабиятында реалисттик багытта өнүгө баштаган. Чет өлкөлүк адабий чыгармалар Япон тилинде которулган. 1872 жылы орто билимге ээ болуу системасы киргизилген. 1874 жылы биринчи Япон гезити чыга баштап, элди маалымат менен күн сайын тааныштырып турган. 1899 жылы Токиодогу Кабукидзе театрында биринчи Япон киносу көрсөтүлгөн. Ал эми 1909 жылы белгилүү режиссер Осанаи Каори эркин театр уюмун түзгөн. 1888 жылы Уэнодо көркөм окуу жайы ачылган.
1882-жылы Токиодо императордук музей негизделген. Көрүнүктүү ойчул Фукудзава Юнита батыш сүрөтү жана илимге чакырык аттуу эмгектеринде Европалык өлкөлөрдүн мамлекеттик түзүлүшүн, илимин жана башка жетишкендиктерин окууга, үйрөнүүгө чакырган. Фукудзава Япониядагы агартууну пропагандалоодо чоң роль ойногон. 1871-жылы атайы императордун буйругу менен өлкөдө коомду агартуу багыты жарыяланып, көптөгөн жаштар Европага жана АКШка окууга жөнөтүлгөн. Чет элдик адистер Японияга чакырылган. Токио шаарынын тарыхы 400 жылдан ашуун убакытты ичине камтыйт. Токио шаары алгач Эдо кыргызча отургондо куймага кирүү деп аталган. Бул жерде 1603-жылы жогоруда айтылгандай Токугава Иесу Токугава сегунаты түзүлүп, ошондон тартып шаар дүркүрөп өнүккөн. Мурда Япониянын борбору Киото шаары эле 1868-жылы император Эдого көчүп келет да шаардын атын Токио чыгыш борбору деп өзгөртөт. Ошентип Токио Япониянын борбору болуп калган. Бүгүнкү күндөгү Япониядагы туристтик жерлерди карап өтсөк, аябагандай кооз жерлер бар. Сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, аябагандай кооз өзүнүн бир өзгөчөлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Ал эми биз бул китептен тышкары Япониянын маданияты жөнүндө, Япониянын калкы жөнүндө билгибиз келсе, Япон кереметинин сыры деген китепти алып окусак, аябагандай кызыктуу, сонун маалыматтар берилген. Мына биз бүгүнкү сабакты бышыктоодо бир нече суроолорго кайрыла кетсек. Японияда эмне үчүн бирдиктүү мамлекет түзүү идеясы жаралган? Ал эми экинчиси Токугава династиясы качан түзүлгөн жана сегун деген эмне? Аскердик феодалдык диктатурага кандай түшүнөсүң? Мейдзи революциясы анын мааниси. Япониянын улуу державага айланышын далилдегиле. Мына биз жогоруда айтылып жаткан сөздөр менен, маалыматтар менен эмнени угуп, эмнени түшүнсөк, ошонун негизинде ушул суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү темабызды жыйынтыктап, силерге тапшырма берсем, үйгө тапшырма: сегун, диктатура, реформа, жарандык согуш, самурай жана дайме деген терминдерди жана түшүнүктөрдү өзүңөрдүн колдонмо дептериңерге чечмелеп түшүндүрмөсүн жазгыла. Андан тышкары өтүлгөн теманы бул китебиңерде берилген 143-беттеги 26 параграфын окуп, аягындагы суроолорго жооп берип, дептериңерге конспект жазгыла. Бүгүнкү өтүлгөн темабыз соңуна чыкты. Анда эмесе сак саламатта калгыла.